Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, кайрадан подкасттардын аркасы менен сиздер менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Кызматыңыздарда бүгүн мен Индира Темирканова болом. Бүгүнкү маекте мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар боюнча кеп жүрмөкчү. Ал эми бүгүнкү коногубуз Жылдызай Турдубекова, юрист. Кош келдиңиздер, Жылдызай. Кандайсыздар? Саламатсызбы, Индира. Чакырганыгыз үчүн чоң рахмат. Кош келдик. Жакшы келип алдыңыздарбы? Кандайсыз? Амансызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр жакшы, оорубай нетпей эле жакшы жүрөбүз. Азыркы тапта эң маанилүүсү ушул болгон. Главное оорубай эле аман эсен бололу. Рахмат. Айтып кеткендей, бүгүнкү темабыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар. Жылдызай айым, айтып бериңиздерчи, бул негизи эмне кылып жейт, бул кандай нерсе? Эме аябай чоң баягы сүрдүү болот да мамлекеттик муниципалдык кызматтар депчи. Ал эми чыныгы жашоодо бул өзүбүздүн эле күндүкү эле алып жүргөн кызматтарыбыз, бул биздин турмушубуз. Анан ошол жашоодо кандай? Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар бул жөнөкөй жана жалпак тил менен айтканда, мисалы мен бир кандайдыр мисал менен айтып кетейин, что биздин угуучуларга укканда мындай түшүнүктүү болсун. Мисалы, ар бир инсан, ар бир жаран, Кыргызстандын жараны каалаган маалыматты же бир кандайдыр справканы алуу үчүн ар бир уюмга кайрылганда, ошол уюм, мисалы, муниципалдык же мамлекеттик уюм болуп атпайбы, ошол тараптан бул берилиш керек. Мисалы, справка же маалымат берилиш керек. Ал эми ошол маалымат берилип атканда, ошол процессти мындайча айтканда бул мамлекеттик же муниципалдык кызмат деп айтып коет да. Бул жерде так бөлүп кетишибиз керек. Эмне мамлекеттик кызмат жана эмне муниципалдык кызмат. Муниципалдык кызматты биз жергиликтүү органдар тарабынан берилип аткан мэрия, айыл өкмөт же бир кандай райондук акиматтын тарабынан берилип аткан маалыматты биз муниципалдык кызмат деп коебуз. Ал эми мамлекеттик кызматты биз мисалы ошол биздин өкмөткө тийиштүү уюмдарга айтып кетсек болот. Мисалы, билим берүү министрлиги, ички иштер министрлиги же болбосо юстиция министрлиги тарабынан биз кандайдыр бир маалыматтарды алып атсак, ошолор баары мамлекеттик кызмат деп аталат. Мамлекеттик кызмат, түшүнүктүү. Анан булар кандай тизмекте болот? Тизмекте деп айтайын дегеним, бул кызматтар бекер болотпу же акы төлөнөбү? Анан бул мындай жалпак тил менен эмнени мен жаран катары кандай кызматты барып алсам болот деген сөз да. Бул боюнча, ушул кызматтар боюнча атайын бизде реестр бар. Мисалы, ал реестрде так жазылган кайсыл мамлекеттик же муниципалдык кызматтардын берилип жаткан кызматы акчалай акча менен ала аласыз, мындайча айтканда, акы төлөп кайсысын бекер аласыз. Ошол реестрде ар бир менин эмесинде каршысында, мисалы, ички иштер министрлиги боюнча болсо, мисалы, справка алуу боюнча да, ошол жакта бекер же сизге тез учурда керек болсо, мисалы, сиз ошону акы төлөп алсаңыз эле болот. Мынча сом, эгерде күтө турган болсо, мынча сом. Атайын реестр бар. Бул реестрди каяктан көрөбүз деп бизде угуучуларда мисалы суроо болуп калышы мүмкүн. Бул реестрди ар бир ошол уюмдардын сайтынан көрсө болот. Же болбосо ошол эле юстиция министрлигинин сайтында ошол реестрлер бар. Же болбосо жана Google поисковикке эле ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын реестри десе, биринчи эле чыгат. Чыгып ошол жактан карап көрсө болот. Себеби бизде көп учурда болуп калат, мисалы, кээ бирлер билбей ошол бекер боло турган кызматтарга акча төлөп калган учурлар да бар да. Ошондуктан ошондой болбош үчүн менимче бир жакка баралдан алдың, ошол мамлекеттик же муниципалдык кызматтар уюмдарга баралдан алдың, кайсыл тармакта сизге маалымат керек болсо, ошол реестрге кирип карап көрүшүңүз керек да, сизге бул акысызбы же бекерби. Анан ошонун негизинде сиз өзүңүз керектүү маалыматты алсаңыз болот. Түшүнүктүү. Рахмат. Баягы айтайын дегеним,
мисалы дагы бир нерсе жанагы муниципалдык анан жана мамлекеттик деп айтпадыңыздарбы? Мисалы муниципалдык болсо бул жанагы мэриялар, айыл өкмөттөр дедиңиздер эгерде бир шаарда жашасам, ошол шаардын мэриясынын сайтына же болбосо ошонун маалыматтык булактарына барып карашым керек экен. А эгерде айыл өкмөттөрдө болсочу, мисалы көп эле айыл өкмөттөрдүн мындай сайтынын иштесине мен кичине күмөн санап жатам да. Ал жактан кантип билсе болот? Ал жакта тилекке каршы эгерде ошол мындайча айтканда сайты же башка эмеси жок болсо, анда сиз бутуңуз менен барып баягы түзмөмөдө мындай мен жазышыңыз керек, заявление жазасыз. Ошол негизинде гана маалыматтарды ала аласыз. Тилекке каршы бизде азыр ошол онлайн деп коебуз го, же электрондук кызматтар эми эле күчкө кирип атат, бирок кээ бир тармактарда жакшы иштеп кетти, бирок кээ бир тармактарда кичине мындай чалаштыктар болуп жатат. Ал эми ошол жанагы айыл жергелерде эгерде ошондо онлайн жок болсо, атайын телефондор бар да. Тем более айылдагылар баары бири-бирибизди тааныйбыз да. Ошол телефон аркылуу эле билип, сурап билип көрсөңүз болот. Эгерде мисалы мындай биз так билип алышыбыз керек, эч кайсы маалымат сизге телефон аркылуу мындай информация катары бериши мүмкүн. Эгерде сиз кандайдыр бир справканы алышыңыз керек болсо, сиз сөзсүз түрдө заявление деп коет да, мындайча айтканда кайрылуу жасашыңыз керек. Кайрылуу жасасаңыз сизге маалымат берилет. Эгерде кайрылуу жасабасаңыз сизге маалымат берилбейт. Ошондуктан эгерде айыл жергесинде болсоңуз, айыл жергесине барып сиз кайрылуу жасап, ошол негизинде өзүңүзгө тиешелүү маалыматтарды алсаңыз болот. Негизи айтайын дегеним мындай да. Мисалы айылда деп коелу, айылдын жаранымын, анан мага бир кызматтар керек болду. Буга чейин алып жүргөн кызматтарды мисалы мен алып келем да, ошойду баягы эле мисалымды айтайын, торпогума справка деп анан бул кызматтан башка дагы кызматтар бар да. Мисалы ошол эле мыйзамдын чегинде, реестрдин негизинде жазылган да. Бирок көп эле жаран кайсыл кызматтар бар экенин мисалы билбей калышы мүмкүн да. Ошо билбегендиктин себебинен жарандар убар болуп тияка бияка чуркашы мүмкүн. Ошол реестр жалпак тил менен жеткиликтүү бир жерде жазылуу болобу айыл өкмөттөрдүн ичинде? Сиз мону ала аласыз дегенчи? Негизи ар бир ошол мамлекеттик же муниципалдык кызматтарга кирген кездерде өзүнчө мындай бизде мектептерде болот элеби стен газета. Ошол сымал ар бир менде өзү негизи стен газета болуш керек. Ошолордун өздөрүнүн мындайча айтканда положение деп коет. Ошол положениясында кайсы тармактар боюнча ошол жергиликтүү бийлик же болбосо мамлекеттик бийликтер кайсыл тармакта кызмат көрсөткөн жакта ошол жакта баардык маалыматтар бар. Эгерде анда эч кандай маалыматтар жок болсо, сиз анда ошол жердин начальнине кирип айтышыңыз керек. Силер бир кандайдыр ошол маалыматты бербей атасыңар деп мындайча айтканда замечание кылып коюш керек да. Түшүнүктүү. Баягы биз акырын эмеге өттүк. Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө баягы сапатынын деңгээли кандай стандарттар менен аткарылыш керек. Ошонун биринчиси эле мисалы сиз азыр айтып кеткендей, жанагы кызматтар мындай реестр кыскача жалпак тилде жазылышы керек экен. Ал ачык булак болуп туруш керек экен. Эгерде жок болсо, жаран кайрылууга укугу бар экен. Бул нерсени негизи комплекстүү түрдө көрсөтүлүп аткан кызматтын сапат деңгээлин текшергенге ким текшере алат? Ошол жаранбы же сөзсүз түрдө мамлекет келип үстүнөн караш керекпи же башкалар деле келип бул нерсени текшере алабы? Негизи биз өзүбүз жарандар аны өзүбүз деле текшерсек болот. Мисалы эгерде сиз кирсеңиз ошол баракча жок болсо, мынча айтканда стен газета деп коелу, муниципалдык мекеменин стен газетасында маалымат жок болсо, сиз өзүңүз деле ошол жактын жогоруда айткандай башчысына кирип кайрылсаңыз болот. Эгерде эч кандай бир мындайча айтканда реакция болбосо, анда сиз жогорку мындайча айтканда жогоркуда турган инстанцияларга мындайча айтканда кызмат ишчилерине кайрылсаңыз болот. Анан эле ошондой эле эмне кылса, бирок сот эмеси деле бар. Мисалы сот аркылуу деле ошондой бир маалыматтарды эгерде илбесе же бербесе, сот аркылуу деле ошол маалыматтардын баарын алсаңыз болот. Мен баягы сотко кайрылуу кандай арыз негизинде болуш керекпи же кандай? Сөзсүз түрдө. Негизи биздин окуучуларга айтып кетишим керек. Ар бир жака кайрылып жатканыңыздарда сиздер сөзсүз түрдө кагаз менен гана кайрылыңыздар.
ооба кээ бир учурларда болуп калат, мисалы жанагындай горячая линия деп коет го, мисалы ГРСте баягы мамлекеттик кызматта ошол горячая линия деп коет. Ошол жака кайрылсаңыз, сиздин чалган номериңизди мындайча айтканда алар жазып алышы мүмкүн. Бирок көп учурда кагаз аркылуу, кайрылуу аркылуу гана эмне кылыш керек. Анын кайрылуу менен мисалы сиздер кандайдыр бир справка керек болсо, сиз кайрылып атканыңызда сөзсүз түрдө 2 экземпляр менен кылыңыз. Себеби бир экземплярды алар алды, экинчи экземплярга сизге печать койсун, алдык деп. Эгерде ооба алдым деп. Эгерде бир кандайдыр түшүнүксүздүк болуп калса, сиз ошол мени мындай кийинки тиги арызыңыздын копиясын көтөрүп алып, себеби сиз кайрылганыңыз жөнүндө мындайча айтканда доказательство деп коелу. Мына так ушул жооптон баягы чыккан суроо болуп жатат. Мисалы, кандай десем, мисалы сиз юрист катары же болбосо башка бир эле эксперт катары бул нерсени билет. Мындай стандарттардын негизинде кызмат аткарылышы керек. Эгерде ушул стандартка жетпесе, анда бул административдик жазага тартылат, бул кызматкерлер депчи. Бирок мен баягы кой кайтарып жүргөн, тоок багып жүргөн, уй багып жүргөн, эми карапайым калк бул жөнүндө билбейт да. Бирок ошо билбесе деле, ошол жаран ошондой эле укукка ээ да. Анан ошо кандай десем, мындай кандай бул стандарттарды туура аткарылышы үчүн ким көзөмөлдөйт? Мисалы ошол эле жанагы биз азыр Бишкекте сүйлөштүк, Караколдо сүйлөштүк, бирок деген Караколдо мисалы ошол Аксай айылында ал деле муниципалитет да. Ошол жерде деле мамлекеттик кызматтар көрсөтүлөт. Ошол жакта кызматтын туура көрсөтүлүп аткан жана сиз айткандай орой мамиле жасап справка бербей коюшу мүмкүн же дагы бир нерсеге жооп бербей коюшу мүмкүн. Ошону ким көзөмөлдөйт? Ким тарабынан көзөмөлдөтсө болот? Так, көзөмөл бирок өзү ошол мамлекет тарабынан болот да. Мисалы биздин угуучулар үчүн мындай түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы бир мисалдын эмесин айтайлы. Сиз мага мисалды айтсаңыз, мен ошол мисалдын негизинде сизге эмне кылып берсем. Мен туура түшүнүп жатамбы, Жылдызай? Мисалы, эгерде мен барсам мага орой мамиле жасап, туура эмес, ыплас мамиле жасашты деп коелу, мен ошону арыз түрүндө кайрылышым керекпи же кандай кылыш керек? Сиз негизи арыз түрүндө деле кайрылсаңыз болот. Ошол кызматта иштеп жаткан кызматкердин башчысына, эгер ал жакта эч кандай бир иш жүрүүлөр же эч кандай мындайча айтканда реакция болбосо, анда сиз же болбосо прокуратурага кайрылсаңыз болот, же болбосо сот эмесине деле кайрылсаңыз болот. Себеби сизге бул жакта мисалы ошол эле мыйзамга мындайча айтканда кайрылып туруп, же болбосо бизде жана башка дагы мыйзам бар. Бул жанагы орусчасына айтып кетсем, доступ к информации деп коет да. Мисалы сизде ошол информация алуу үчүн мындайча айтканда тоскоол болду деген. Бул эгерде ошол эмесинде болсоңуз, сиз сотко, бизде көбүнчө бул межрайонный суд деп коет. Межрайондук сотко кайрылсаңыз болот. Анан жана соттун чечими менен муниципалдык жана мамлекеттик кызматтар сизге соттун чечими менен ошол сиз каалаган кызмат маалыматты бериши керек. Мисалы биз айтып жатпайбызбы, негизи бул жөнүндө, бул мамлекеттик муниципалдык кызмат жөнүндө закон бар, көзөмөлдөнөт депчи. Баягы эле кайра эле жарандардын көз карашы менен айта берейинчи. Ошол мисалы менин билишимче реестр бар да. Мамлекеттик кызматтардын негизи эле реестри бар. Анан биринчи суроо, ошол реестрдин кандай кабылган, бул бекер болушу керекпи же бул төлөнүшү керекпи? Бул биринчиси. Андан кийинкиси жалпак тилде бир жерде ошол реестр илинип турабы? Мисалы мен келсем, мен деген могу укугум бар турат, так, мону сурайынчы, тигини сурайынчы деген мүмкүнчүлүк барбы? Же ошо мыйзам бузулгандан кийин, андан кийин териштирүүнүн негизинде эле буга жетиш керекпи? Ошол жагын айтып берип коесузбу? Инжира, мен бул жакта бир тактап кетким келет. Себеби биз азыр эки мени кичине аралаштырып кеттик да. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү жөнүндө эки мындайча айтканда термин аралашып кетет да. Жогоркуда айтып кеткени кызматкерлерди биз айтып кеттик. Биз көбүнчө ошол мындайча айтканда көрсөткөн жарандарга көрсөтүлүп жаткан кызматтар боюнча көп басым жасап кетишибиз керек. Ал эми ошол реестрди биз ошол мамлекеттик мындайча айтканда
правительство кандай деп атты эле, бийликтин сайтында көрсөк болот, же болбосо ошол Минюстун сайтында деле көрсөк болот, атайын ошол бекитилген реестрлерди. Же болбосо ар бир муниципалдык же мамлекеттик кызматтардын өздөрүнүн сайтында ошол реестрге багыт бекитилген, мындайча айтканда, кызматтар ар бир менин сайтында бар. Бирок албетте муну ачып, эмне кылып көрүш керек. Ал эми жанагы бекерби же төлөш керекпи? Негизи бизде ошол мыйзамда, жогорку айткан мыйзамда айтат да, көпчүлүк кызматтар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар бекердир. Бирок кээ бир учурларда сиз сураган немелер, маалыматтар акы төлөнүшү керек. Акы төлөнүшү керек дейт. Бирок мен айткым келет, практикада көп учурда тилекке каршы көп ошол мамлекеттик жана муниципалдык мындайча айтканда ошол кызматтар эмес, көрсөтүлүп жаткан кызматтар, алар акы менен төлөнүшү керек болот. Акы төлөнүшү керек. Бирок акы төлөнүшү керек да, атайын мындайча айтканда өзүнүн ошол реестрдин негизинде төлөнүш керек. Түшүнүктүү. Рахмат. Акыркы суроомду беришке туура келип жатат, анткени канчалык кызык тема болбосо дагы тилекке каршы убактыбыз чектелген болуп жатат. Анан акыркысында Жылдыз айым айтып коюңуздарчы, жана кызмат көрсөтүүнүн единое окно деген форматы бар эмеспи? Ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиздер, бул кандай нерсе, кандай касиеттери бар, кандай пайдалуулуктары бар? Единое окно бирдемдик көзгүсү деп коет бизде кыргызчасы. Бул киргизилген менимче бир 3-4 жыл болуп калды. Бул мындайча айтканда бир система да. Сиз мисалы бир заявление берсеңиз, заявление негизинде ошол сизге керектүү справкалар, мисалы сиз машинаңызды регистрация кылышыңыз керек. Эгерде биз ГРЭС немесинде айтсак, машинаңызды регистрация кылыш керекпи же үйүңүздү регистрация кылышып барып ошол жерден заявление таштайсыз. Ошол жактан баардык сизге тиешелүү ошол иш кагаздарды ошол жактан алсаңыз болот. Бирок бул жакта айтыш керек, единое окно десе эле же бирдиктик көзгү десе эле баардык бир жерге барып эле заявление жасасам, баардык справканы ошол жактан алам деген мындай адашуу болбош керек да. Жогоркуда айткандай эле ар бир мамлекеттик же муниципалдык кызматта өзүнүн мындайча айтканда функциясы, өзүнүн көзөмөлүнө карата өзүнчө бирдиктик көзгүсү бар. Мисалы МВДнын өзүнчө единое окносу бар, справкалар боюнча. ГРЭСтин өзүнчө, эң чоң бизде азыркы учурда ГРЭС болуп жатат. Ал жакта менимче 148 ошол мындайча айтканда услугаларды алсаңыз болот ошол единое окно боюнча. Же болбосо билим берүү министрствоси боюнча, ошол лицензия алуу боюнча, же болбосо кандайдыр башка маалыматтарды. Же болбосо Минюстун сайтында дагы, Минюстунда өзүнүн единое окносу бар, баягы лицензия алуу, же болбосо апостил алуу же юридикалык эмелерди каттоо. Ушуну менимче билип алганыңыз жакшы. Баары бир себеби тилекке каршы азыркы учурда бизде ошол единое окно дегенге карабастан бизде бирдиктүү менимче азыр жок да. Баары бир ар бир кандайдыр маалымат алыш үчүн сиз ар бир түзүмдүн өзүнө барып баары бир эмне кылыш. Бирок бул өзүнчө мындайча айтканда жеңилдетүү болуп калды. Себеби мисалы сизге бир маалымат керек болсо, ошол бир түзүм боюнча, ошол жактан барып сиз баарын бүтүрүп кетесиз. Бирок тилекке каршы азырынча баары онлайн форматка өтүш керек болчу, бирок тилекке каршы өтпөй жатат. Менимче балким ушул акыркы учурларга байланыштуу, менимче биздин мамлекет дагы жана муниципалитеттин кызматкерлери дагы онлайн форматка өтөт деген үмүттөмүн. Себеби онлайн форматка өтсөк, бир гана өздөрүнүн жумушун эмес, калктын дагы жашоосуну жеңилдетет деген ойдомун. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү подкасттын темасы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жөнүндө болду. Биз менен Жылдызай Турдубекова сонун маек куруп берди. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Анда эмесе акырында Жылдызай айым сизге эркин микрофон бергим келип жатат. Кандай ойлорду айткыңыз келет? Чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Мага аябай бүгүнкү маек жакты. Ишеничтемин биздин угуучуларга жана кыскача болсо дагы бир кандайдыр маалымат бере алдык деген үмүттөмүн. Айтып кетерим, урматтуу угуучулар, ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды колдонуңуздар, себеби ар бир жаран буга укуктуу. Ал эми
кандайдыр бир жерде эгерде сизге түшүнүктүү болбой калса, сиз ар дайым сизде мүмкүнчүлүк бар. Ошол мамлекеттик же муниципалдык кызматтардын сайтына кирип, изилдеп көрүп, окуп көрүңүздөр. Ошол силерге дагы чоң рахмат бүгүн чакырганыңар үчүн. Мага абдан жакты. Дагы көрүшөбүз деген үмүттөмүн. Жылдызай, албетте көрүшөбүз. Буюрса аманчылык эле болуп турсун. Ал эми урматтуу угуучулар, бүгүнкү сиздердин кызматта үн режиссеру Сергей Каргин болду. Ал эми биздин конок Жылдызай Турдубекова болду. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда мен Индира Темирканова. Кайрадан көрүшкөнчө аман туралы урматтуу угуучулар, жакшы туруңуздар.